Пайгамбарлардын жолу ал өшүп кетпейт, ал кыяматка чейин калат. Бирөө кетсе экинчиси чыгат, бирөө жакса башка жактан чыгат, Алла чыгара берет. Ошентип чыгарып динди Алла сактап кала берет. Ошондой эле пайгамбардын жолун ким иштеген болсо, кылган болсо, ихлас менен, пайгамбардын сүннөтү менен Алла Таала ал ишти да калтырат. Анын аты да калат, заты да калат, илми да калат, жолу да калат. Эгерде пайгамбардын жолунан кайткан болсо, сүннөттөн алыстаган болсо, ихласы жок болгон болсо, ал иш алыстабайт. Тез эле токтоп калат. Эгер дин кызматкери кандай багытта болбосун, ихлас менен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда ушу ишти кылган болсо, кайсы иш болсун, дават болсун, таалим болсун, тадрис болсун, не иш кылган болсо исламдагы кылган болсо, Аллах Таала аны калтырат. Ал даими болот. Түшүнүңөрбү? Алланын иши, сүйгөн адамдардын иштери калат. Лахумул мансурун. Түшүнүңөрбү? Ал мансур инсандар, аларды эч ким жогото албайт, ал калат. Демек, бул аяттар биз үчүн чоң башарат. Өтө чоң сүйүнүчтүү нерсе кабар иншалла. Жанагы мухлис мусулман боло турган болсок, иншалла Аллахтын жардамы биз менен. Алланын жардамы биз менен, нусраты биз менен. Жана Алланын сүйүктүү бенделери ар дайым жеңишке жетишет. Алар көчөдө калбайт. Алар таланып калбайт, алар жок болуп кетпейт. Алар бактылуу ийилиши мүмкүн, кайра эле акыйкат келет.